Жогорку кеңештин 27 февралдагы жыйынында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек-арасы боюнча маалымат берди. Кыргыз-тажик чек-арасынын жалпы узундугу 16,84 километрди түзөт. УКМКнын төрагасынын айтымында 2011 жылга чейин анын 519,9 километри такталган. Ал эми акыркы 3 жыл ичинде 486,94 километр жер тилкеси боюнча тактоо иштери жүргүзүлгөн. Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек-аранын жалпы узундугу 1006,84 километрди түзөт. Анын ичинен 519,9 километр чек-ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 486,194 километр тилкеси акыркы 3 жылдын ичинде такталды. Чек-ара маселелеринин чечилбей келатканына эки тараптын эки башка документтерге таянуусу себеп болгон. Тактап айтканда, Тажикстан 1924 жана 27 жылкы материалдарга таянса, Кыргыз Республикасы 1991 жылдагы документтер менен иштөөнү карманышкан. Ал эми бул жолку сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында чек-араны тактоо иштери 1991 жылдагы документтердин негизинде болду, дейт Камчыбек Ташиев. Биз жанагы 1924-27 жылкы карталар менен эмес, 1991 жылы кабыл алынган азыркы биздин жашап турган чек-араларыбыз боюнча тактоолорду баштадык. Ушуга экинчи тарап макул болду. Эми кабыл алынган чечимдердин бардыгын мен бир тараптуу деп айта албаймын. Себеби дегенде бир тараптуу мамлекеттик чек-ара эч качан чечилбейт. Эки тараптын тең кызыкчылыгын карадык. Чечимдер эки тараптын кызыкчылыктарын эске алуу менен каралып, натыйжада Лейлек районунан тажик тарапка 190 гектар жер берилип, ордуна 190 гектар жер алынган. Лейлек району боюнча мамлекеттик чек-ара сызыгынын өтүүсүн жөнгө салууда Тажик Республикасынын Кайрагач участогунан Кыргыз Республикасынын пайдасына 155 га жерлер жана 35 га Кайрагач анклавынын жерлери алынды. Жалпы аянты 190 га. Муну лейлектиктер, баткендиктер жакшы түшүнүшөт. Ордуна Кыргыз Республикасынын Саада 21 гектар, Разака участогы 23,5 гектар, Селкан 4 гектар, Майты 7 гектар, Пролетарск 12,5 гектар, Улакжай 15 гектар, Акарык 7 гектар участоктарынан жалпы 90 га жана Баткен районунун Карабак участогунан 65 гектар берилди. Бардыгы 155 гектар берилди. То есть ошондой эле Тажик Республикасынын Кайрагач анклавынын ордуна Майты участогунан 35 га жер берилди. Жалпы берилген аянт 190 га. Биз алардан 190 алдык, 190 бердик. Мындан сырткары ошол эле Карабак Лаккон участогунда кыргыз тарап пайдаланып келген 200 гектар жер аянты тажик тарапка калтырылып, ордуна тажик тараптан 200 гектар жер Кыргызстанга өткөрүлгөн. Бул аймактагы чек-ара Селкан каналы менен белгиленгени айтылды. Мындан сырткары ошол эле Карабак Лаккон участогунан кыргыз тарап пайдаланып келген 200 га жер аянтын тажик тарапка калтырылып, ордуна тажик тараптан 200 га, анын ичинен 130 га Карабак Лаккон участогунан жана 70 га Куруксай участогунан сугат жерлер кыргыз тарапка калтырылып жазылды. Белгилеп кетсек, мамлекеттик чек-ара сызыгынын жеринен өтүүсүн жер пайдаланууну ыңгайлаштыруу максатында жогоруда аталган алмашуулар жүргүзүлдү. Тактап айтканда, Кайрагач участогунда чек-ара сызыгы Селкан каналы менен белгиленди. Селкан менен белгиленди толук бойдон. Кайрагач анклавы жоюлду. Карабак Лаккон участогунан автожол тажик тарапка калтырылып жазылды. Ошондой эле Баткен облусунун Баткен району жана Согди облусунун Исфара районунун ортосундагы туташ эмес жерлерде өз ара жөнгө салуу иштери жүрүп, алмашуулар ишке ашкан. Муну менен катар бул аймактагы достук айылы толугу менен Тажикстанга өткөрүлүп, бул боюнча төмөндөгүдөй түшүндүрмө берилди. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мякка айткандачы, пайда жок. Ошондон достук айылын бердик дагы, достук айылдын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык. Бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чек-ара заставабыз бар.
Кстати, біз бұлардың да чегара заставасын алдық Кайрагачтагы. Чегара заставабызда кошуп берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз. Мындан сырткары эки мамлекет ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу жөнүндө макулдашуу, эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетикалык объекттерге жетүүнү камсыз кылуу боюнча макулдашуу долбоорлору кабыл алынган. УКМКнын төрагасы бул документтер комитеттер тарабынан өткөрүлүп берилсе, өкмөт башчыларына кол коюуга берилерин айтты. Мында Дача Капчыгай автожолун тажик тарап куруп пайдаланат. Өздөрү куруп, өздөрү пайдаланат. Ал эми Миңөрүк Самаркандек автожолун кыргыз тарап куруп пайдаланат. Төрт көчө жолун тараптар биргеликте талаптарга ылайык, талаптарга ыңгайлаштырып, биргеликте пайдаланат. То есть биз Миңөрүк Самаркандек жолун өзүбүз куруп, өзүбүз пайдаланабыз. 3200-3300 метрди. 3400 метр Дача Капчыгайды тажик тарап өздөрү куруп, өздөрү пайдаланат. Жолдорду кандай куруу тартиптерин дагы, жолдор кандай тосмолор менен курулуш керек, эмне болуш керек, бардыгын биз мына Министерство транспорта, эки министерство макулдашып алдыңар. Туурабы? Кандай министерство туруңуз? Туурабы? Ошого турубуз. Ушул маселени бүгүн карап комитеттерден өткүзүп берсеңиздер, енді кайталап калып атам, бирок айтып коеюн эми жыйынтыгында. Бүгүн өткүзүп берсеңиздер, биз анда урматтуу президенттерибизге ушул договорлорго жана өкмөттүн башчыларына ушул келишимдерге кол коюуга беребиз. Алар кол койгондон кийин кайрадан силерге алып келип дагы бир жолу ратификациядан өткүзүп кетебиз. То есть ушул эле маселени кайрадан ратификациядан өткүзөбүз жалпы жыйын менен. Анан договорго кол коюлат дагы, то есть ратификация кол коюлат дагы, мыйзам чегинде мыйзам иштей баштайт. Жогорку кеңештин депутаттары Камила Талиева менен Миргүл Темирбаева бул маселени талкуусуз колдоп берүүгө чакырып, кошумча суроолорду ратификация учурунда берүүнү сунушташты. Ошо суранат элем, урматтуу депутаттар, убакытты үнөмдөп, булар дагы барып иштеп, азыр кайра тез аранын ичинде бачым ошо эки президентибиздин макулдашууларга кол коюуларына ошол шарт түзүп берели дагы. Мен сунушум ушул суроо жоопсуз эле, талкуусуз эле ошол колдоп берүүгө чакырат элем. Мен сунушумду добушка коюп койсоңуз, урматтуу төрагалык кылуучу. Рахмат, сөз түрдө. Бардык сөзүңүздөн кийин ушундай жакшы каалоолор менен бизге WhatsAppка каалоолор келип атат, суроолор келип атат. Эми бүгүн эч кандай суроо жоопсуз эле биз ушул түп көтөрө баарыбыз колдоп берели. Жыйынтыкта чек-ара маселеси боюнча бул документ талкуусуз макулдук менен кабыл алынды. Кулак салып турсаңыздар, биринчи маселе Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасы жөнүндө келишимдин долбоору макулдашууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, урматтуу депутаттар, макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, аталган маселени биргелешкен комитетте толугу менен биздин депутаттар колдоп беришти. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик, чындыгында аябай оор жумуш болду. Ошонун жыйынтыгына мына келип отурабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Рахмат. Кошмо жыйындын отуруму бүттү. Рахмат. Сиздер менен Политклиника медиасы болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыз. Бизге катталууну унутпаңыз.